Колуңда кызыл китең турса дагы үй салууга укугуң жок деп жергиликтүү Кожомкул айыл өкмөтүнө караштуу ВОЗ-2 деп аталган жаңы конуштун жаңадан үй салып баштаган элин түйшүккө салгандар кимдер? Элдин өз оозунан угуп көрөлү. Биз Сокулук районунун Кожомкул айыл өкмөтүнүн 295 контурунун тургундарыбыз деген сөз 2021 жылы президентибиз Садыр Нуркожоевичтин чыгарган мыйзамына ылайык биз Мунапыска илинип үй курууга госакты алганбыз. Ошол госактыларыбызды азыркы учурда ошо Мунапысты райондук Чүй областтык жергиликтүү соту жокко чыгарып атат. Айрымдарыбыздыкы кароодо, бирок мөөнөттөр өтүп 1 жыл 2 жылдан бери карап атышат да. Эмне себептен карап атканын билбейбиз. Бизде фундамент коюлган 2021 жылга чейин бүт баары мыйзамдуу. Бирок ошого карабастан айыл өкмөттү сотко берип, айыл өкмөттүн иш кагаздары туура эмес деп, ошо Кайтибекова Урумкан деген аял гектарщик келип ушинтип сотко берип атат. Кайтибекова Урумкан бул ушул жерди мен гектарщик болом деп мөөнөт өткөндөн кийин өзүнүн айыл чарба багытындагы китебин өткөрбөстөн мамлекетке баалар кымбаттагандан кийин келип тиги сатып атат. Кайра биздин үстүбүзгө келип саткан фактылары да болуп атат да, азыр айтып беришет. Биздин талап ушул жерибизди мамлекет бизге деген 15 комиссиядан туруп мамлекет атайын чечип берген. Госакты алганбыз, чечимдерибиз бар, баары ордунда. Ушул биздин талабыбыз ушул жерди мыйзам чегинде карап беришсин. Эсиңиздерде болсо керек, Акордодогу Марал Шаболотованын үйүн сүрдүрүп, аны көчөгө чыгарып койгон бир катар чиновниктер менен бир катар соттор жумушунан айрылган. Сөзсүз түрдө ызы чуу, анан кийин барып туруп ошол жерден анан президент барыш керекпи? Чечкиле да жергиликтүү бийлик, чечкиле да аким, айыл өкмөт. Ага да укук берилген толугу менен. Президенттин өкүлү караш керек, куратор болуш керек, баарын координировать этип турушуңуз керек. Өзүңүз жетип барып карап турушуңуз керек. Проблема бүтүп, иш бүтпөй атса, тапшырмаларды берип, планды коюп алып, мына сен мону монча күндө бүтүргүн, сен муну 1 айда бүтүр, сен муну 3 айда бүтүр деп туруп карап турбайсыңар буларды. Эми сиз жардамыңыз менен бүтүрүп атабыз, эми калган деле бүтүрөбүз. Акыл Бейсенович дагы бизге тапшырма кайра бүтүрбөй эле койгула болду. Бошсуңар өкмөттөн. Кызматтан бошойсуңар. Ажыңар жазып бериле азыр. 2021 жылы өлкө башына чыгарган жарлыгы менен Мунапыстын негизинде ВОЗ-2ге дагы кызыл китеп берилген болчу. Бирок ага карабай соттун чечими менен айрымдары жокко чыгарылып жатат деп эл нааразычылыгын айтып чыкты. Биринчи сотунда барганда эле ошол жерден кат чыгыс, силер третий лицосуңар, унчукпагыла, сүйлөбөй эле тургула, бул жерде айыл өкмөтү менен госрегистр менен соттошуп атат деди. Анан биз отурсак, ал жерде госрегистрдин юриси, айыл өкмөтүнүн юриси отурду. Алар сотто бизди таламыбызды талаш алган жок. Сураган документтерди таап бере алган жок. Анан баягы биз билбептирбиз. Муну ошентип экинчи эле уже чакырым сотко чакырганда эле менин китебимди жокко чыгарып салды. Анан кийин муну билгенде биз деле адвокат кармамакпыз да. Анан ошо госрегистр, айыл өкмөтү, акимият ушу китепти чыгарып бергенден кийин биз ошолорго ишенип отурдук да. Ошентип эле жокко чыгарып салды. Ошону менен биз акимиятка бардык. Мына менин китебимди жокко чыгарып салды. Силер чыгарып бериңер эле. Эми мен кандай кылабыз? Десек, аким өзү силердин юридический жериңер бар. Ошолорду алып беребиз. Силердин фактический жериңерге тиги жокко чыгардык деди. Анан биз айттык, силер бул жактын баары фактическийге чыккан. Баягы гектарщиктер өзүлөрүнүн соглашениясы менен жылышкан да. Анан биздин юридический жерибизге мына көрдүңөрбү? Монтип 2 этаж салган тамдардын баарын салып алса, бизге медеп эле бере салмак беле юридический жерибизди. Ал жерден алар менен кырылышып, эки-экиден согушуп, ошол жерде өлүм житим болсо ким жооп берет деп ушинтип да. Андан кийин ошол менен бизге ой кеткиле деп далыбызга эметип таптап аким кетирди. Андан кийин эле көчө жакында барсак, бүт бар эле биз жаңы келдик. Эмне кылабыз десек, биз жаңы келдик, эмне кылышыбызды билбейбиз, билбей атабыз деп эле ийинин кушуруп атат. Эми кимге барарыбызды, эмне кыларыбызды билбей калдык. Жергиликтүү элдин айтымында ген план түзүлгөнгө чейин эле жер тилкесин сатып алганбыз дейт. Андан соң социалдык объектилер курулат дегенден кийин башкы планга бир катар өзгөрүүлөр кирген дешет. Биз бул жерге
келгенибизге 10 жылдын жүзү болду. Ал убакта бул жерде эч кандай генплан жок эле. 2020-жылдары бул генплан түзүлүп, бул жерден айыл статусуна кирген болчу. Ошол айыл статусуна киргенден 5 жыл убакыт өттү, мына 6 жылга кетип баратат. Генплан түзүлүп. Ошол убакта бүт биз азыркы тил менен айткан гектарщиктер чогуу бирибиздин бирибиз жерибизге кирип кетсек, биздин эч кандай добубуз жок деп баары соглашенияга чыгып, акимият менен договор кылышып, булар иштерин башташкан. Ошол жылдан бери 5 жыл убакыт өттү, бирок эмнегедир гектарщиктердин баягы койгон соглашениялар иштебей, булар кайра эле өздөрүнүн эски китептерин көтөрүп келип алып, мындай элге берилген кызыл китептер менен булар булар кайра эле өздөрүнүн жер кымбаттап кеткенине байланыштуу кайра бул жер талашка түшүп атат. Сиз 21-жылы келип Ак Ордонун Шаботоеванын үйүн бузулуп кеткенине байланыштуу сиз бүт баарын мыйзамдуу катары бүт гектарщиктерди жок кылып, жеринен жанагы жер саткан аферисттерди жок кылып бүтүрүп бердиңиз эле. Ошол жер ошол чечилип кетти, жолу свети курулуп кетти. Бирок ошодон бери 5 жыл өттү. Биз азыр бул Кожомкул айыл өкмөтүнө караштуу бул ВОС-2 конушун вопросун чече албай жатабыз азыркыга чейин. Эмнеге экенин мен түшүнө албай келемин. Булардын максаты гектарщиктерди коргообу же мен түшүнбөй калдым. Анткени эмнеге дегенде бизге кызыл китеп берет. Кызыл китеп бергенден кийин анан кайра келип ошол кызыл китептин үстүнөн гектарщиктер арыз жазып атат да. Бул кандай экенин мен билбейм. Булар уже генплан түзгөндөн кийин ошол жердин баардыгын мондай участокко бүт бөлүп уже беришкен да. Каалайсың, каалабайсың, ушундай кылып бөлүп уже биз сатабыз. Биз бул жерди үлүш катары колдонбойбуз. Бул жер деген айыл статусуна кирген болду, өзүнүн трансформацияга кирди, бунун жерин статус алмашты деп туруп, булар ушундай договорго чыгышып, мына участок болуп сатып бүтүштү. Ошол Кайчыбекова Үрүмкандын мисалы мен картошка айдайм дейт да, менин 3 гектар жерим деп, бирок өзү мондай кылып бүт үйлөрдү участок кылып сатып атат. А бирок именно мына биз турган полосаны ушу Кыштаубаева экөөбүз талашып, Абдижамил экөө бизди эмне үстүбүздөн арыз жазып, же кызыл китеп бердирбей жатат. Бизди үй куруп койсок да, фундамент куюп койсок дагы ошону келип салдырбай, милициялар менен келип жүрдү, бирок азыр милициялар келбей, өздөрү келип атат да азырчы. Ушуну сиз президент катары жана элдин башчысы катары ушул маселени өзүңүз колго алып бир чечип бербесеңиз, биз акимиятка барып отуруп, уже көзүбүз жетпей калды бул нерсенин чечилеринчи. Мунапыстын негизинде кызыл китеп берилгени менен Айдыбай анты деп берилген жашыл китеп жокко чыккан эмес. Мындан улам эл айтып жаткан гектарщиктер сотко берип, жергиликтүү элдин шайын кетирип жатат экен. Биз үй салабыз деп үй курууга кызыл китеп алганбыз да. Үй курууга китеп алып, үй салалы десек, гектарщик Кайчыбекова Урумкан кайдан жайдан чыга калган билбейм. Бул жер меники деп бизден талашып, үй курууга тоскоол кылып, бизди куугунтуктап, өзүнүн милициялары бар экен, ошолор менен чогуу келип, анын ошо Урумкан өзү картаң пенсиядагы киши экен, ал кишинин келини Гуля, баласы Эсенкан, ушулар биригип алып эле бизди куугунтукка салып, үй курууга такыр тоскоолдук кылып салдыртпай койду. 20-жылдары бул цементти куйганбыз, фундаментти. Анан фундаменттин үстүнө дагы жаңыртып куюшат, чоңойтуп. Берге канализация казышат, ограждение тозушат. Бул жерде мынакей биздин номер жазылып турат, ошол номерге да кайрылган эмес. Фундаментти куюп аткан мезгилде биз келдик, келип эметсек деген мен Үрүмкан Кайчыбекова Үрүмкандан $20,000 алгам деп бир бала куюп атыптыр. Анан айттык, ай бизде деген мынакей кызыл китеп турат, как положено. Сен кандай келип алып эле мынтип куюа бересиң, куйганга болбойт да деп ошентип эметсек деген бизди кайта кубалашты. Жок, бул меники деп Үрүмкан келип кубалап ызылдашты. Анан кийин участковойго заявление жаздык. Участковойго заявление жазып, участковойду алып келсек эчтеке кыла алган жок. Анан участковой айтты, бул кызыл китеп бар ээси да
сиздер негизи куйганга болбойт деп анан Үрүмкан сөз берген жок. Ал эми заявление жазганбыз, ал заявленияны болсо жокко чыгарып атат. Азыр соттошуп атабыз. Жок, бизде деген баягы салган эмес, анткени дегенде баягы сала турган болсок, милиция келип камап атканда айткандай жанагы документиңер туура эмес деп туруп, айыл чарба деп туруп ошентип аткан. Анан биз ошого байланыштуу салган эмеспиз. Анан баягы жарлык чыккандан кийин, амнистия чыккандан кийин ошого жараша биз анан китепке чуркап жүрдүк. Чуркап жүрүп эми алдык эми. Эми колуңарда кызыл китеп турат да, азыр муну жокко чыгарат ошондо. Жок, муну жокко чыгара элек. Жокко чыгара Именно тагара калганда ушул китеп меникин башталгандай как бы жумуш башталып атат да буларкычы. Жокко чыгарабыз деп айтып атат да, туурабы? Ооба. Биздики чыгарылды. Анан меники чыга элек пока. Меники азыр баягы Коркунучта турат, туурабы? коркунучунда турат. Анан берден деген стройка кылып атсак деген келип милиция менен баягы милициянын күчү менен тияктан ар кандай коркутуп үркүтүп, жанагы курулуш жумушчуларыбызды келип коркутуп үркүтүп, алардын жумушун талкалашып, сындырышып, бетон менен алып келетсек аны кубалатып баардыгын ошентип. Бир сөз менен айтканда баягы үй салганга мүмкүнчүлүк бербейт да, туурабы? Ооба. Карапайым калк баягы жылдап жүрүп жерге жеткен менен баягы үй салам, там салам деп эми аракет кыла баштаганда азыр мынакей колдорунда баарында эле кызыл китептер турат. Бул жерде турат. Кызыл китепти жокко да чыгарып атат. Курулушка уруксат берилген кызыл китеп болгону менен үй салганга уруксат бербей, жолто болуп жада калса, Сокулук ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлеринин коштоосунда фундаменттерибизди сүрдүрүп шайыбызды кетирди дейт. Андан кийин баягы курулуштарымды келип коркутуп үркүтүп, ар кандай милициянын жардамы менен, анан келип му жерде контейнер койгон болчубуз, баягы ар кандай жеке баягы муктаждыктар үчүн. Анда келип жаап кетишти милициялар келип, бул кандай жерде бир мыйзамдын эмеси барбы, мыйзамдуу түрдүүлүктө канчалык деңгээлде бул туура да, мыйзам чегинде. Анан жөн эле келип эле бирөө заявление жазса эле келип эле коркутуп үркүткөнгө милициянын да кандай мындай укугу бар бул жердечи. Бул келип эле айтыш керек эле да, момундай бул жерде деген силердин мындай баягы жер талаш маселесин сот чечиш керек, биз чечпейбиз, айтыш керек да. Негизи ошондой да мыйзамда коюлган. Муну даже прокурор чечпейт мунучу. Тек гана сот аркылуу чечилет. Бул сот менен чечиле турган нерсени келип алып эле милициялар каяктан мынтип келип бизди коркутуп үркөнгө кандай акысы бар анын? Сот отурумуна кызыл китебин көтөрүп алып келген адамдарга ооз ачканга уруксат берген эмес дейт. Анткени жашыл китептин ээлери элде эмес, кызыл китеп чыгарган кадастрдын кызматкерлери менен айыл өкмөтүн сотко берип жатыптыр. Демек кызыл китепти чыгарып жатканда жашыл китепти жокко чыгарыш керек эле. Же болбосо президенттин чыгарган жарлыгында көрсөтүлгөн 27-пункту алып салууга деген тапшырмасын сот дагы эске алган эмес. Бул жердин тургундары, бир көчөнүн тургундары 2021 жылга чейин фундамент куюшкан. Фундаменттери турат, мынакей бүт баарын фундаменттери турат. Бул көчөнүкүчү 2021 жылга чейин куюлган фундамент. Анан эле 21 жылдан кийин келип салалы десек, айыл чарба багытындагы жери менен Кайчыбекова Урункан деген аял келип салдырып айтат. Кызыл китепти ушу мунапыстын негизинде үй курууга алганбыз. Анан ушу мунапысты кайсы беттери менен жокко чыгарып атат, таң калып атабыз да. Демек бул президенттин саясатына каршы чыгып атышат. Ошо сотторчу мына айтсаңыз. Паласада дейм, паласада. Бир киши соттон утуп атат, бир киши соттон утулуп атат. А бир кишинин иши 2 жылга чейин каралып атат. Бул кандай өзгөрүү мен түшүнбөй жатам да. Анткени баарыбыз эле бир паласада жатабыз да, баарыбыздын үстүбүздөгү иш бир эле козголуш керек эле, бир эле жазылыш керек эле да, мондай болупчу могу паласа. А жок, бул жерде баарыбызга эмес, ар бирибизди бирден талкалап атат да. Кайчыбек Өрүмкан ар бирибизди бирден барып, бирден сотко берип, акимият болсо өзүнүн берген кызыл китебин эч кандай коргой албай жатат. Негизи могу Урункан Кайчыбекова деген гектаршыкчы айыл өкмөттү сотко берип атат да. Силердин туура эмес документ жасап бердиңер деп. Бирок айыл өкмөттүн юристтери, айыл өкмөт өзү ушул Садыр Нуркочоевич чыгарган мунапысты коргой албай жатышат да. Ушул айыл өкмөт дагы ушу эмнегедир ушу мунапыстын саясатына каршы чыккандай сезилип атат да бизгечи. Себеби деген буларды сотко берип аткандан кийин булар акырына чейин коргоп ушундай өздөрүнүн заключениясын чыгарып сотко улам көрсөтүп туруш керек эле да. Кээ бир материалдарды көрсөтө албай калышат да. Айыл өкмөттүн жоопкерчилиги аябай чоң бул жерде. Себеби чечимди айыл өкмөт чыгарган да.
Жоқ, президент бұл жерде бұйрықты берді тұрады, жергілікті атқамінерлерге. Бұйрықты берді. Ешек тақылап отырасыңар ғой, эмне кылып отырасыңар, чечпейсиңер маселени деп катуу айтты. Чечебиз десем, чечпейле кой, кеткиле жумуштан деп айтты туурабы? Президенттин жарлыгы чыкты, 27-пунктты алып сала, эмне тоскоол болуп атат силерге? Десе айтты 27-пункты, анда алып салгыла. 27 Эмне үчүн элдин көйгөйүн чечпейсиңер? Баягы эле баягынын таягы болуп атат да, туурабы? Баягы эле гектарщиктердин маселесин чечип берип атат да, айланып келгендер. Арызданган адамдардын арасында Орусияда миграцияда жүрүп акча чогултуп, эми тамсалам деген аруу тилектерин сот бир заматта бир чечим менен жокко чыгарды деп шолоктоп ыйлап жибергендер да болду. Мен сизге кайрылат элем. Мен 15 жылдан бери миграцияда Москвада иштеп жүрүп, ушул жерде мен участок алгам кыздарыма. Ушакта кыздарымды окутуп, ушакка алып келейин деп. Анан сиз келгенде ушундай үмүтүм жанып, бая сельскохозяйственный темди чуркап жүрүп, бүтүргөм, трансформация кылып, мынакей чечимибиздин баары законный түрдө алганбыз, баары тең. Анан мына 21-жылы фундамент куюп кетип, кайра келип үй сала калалык десем, 24-жылы келиптир Үрүмкан деген аял келип салдырбай атат. Салдырбай чечимимди жокко чыгарып салыптыр. Биз жок эле. Эч кандай эчимдин катышуусу жок. Сот чыгарып коюптур адвокат өкүлү. Бу кандай караса, бу Үрүмкан карган аял. Бунун үстүндө деген Какешев Эсенжан турат. Бу аябай эмен барын сокулуктун акимият, госрегистр, прокуратура баарын сатып алган экен да. Бу коррупция жер да, буякчы. Биз 2 жылдан бери мына чуркап жүрөбүз. Такыр сизге үнүбүз жетпеди, сизден суранам. Сизге жардам берип коюңузчу. Квартиралап жүрөм. Тапкан акчам баарын бүт квартирага берип атабыз. Орукчан да болдук, сизден суранам, пожалуйста, жардам бергилечи бизге. Мен айтарга даже сөзүм жок. Мен бүт жерге бардым. ГКМБГда бардым, заявление жаздык. Городской прокуратурага бардык, ак үйгө деле бардык, заявление жазат, кайра эле сокулка жиберет, сокулка эч пайда жок. Эмне үчүн о Антоновканын эле башчысы барып замаким боло берет. Булардын баары бүт коррупция. Сизден суранам, келип текшергилечи. Текшерип акыйкаттык жол менен биздин китептерибизди кайра ордуна коюп бергилечи. Мына токтомубуз жокко чыгыптыр. Эми азыр соттошуп атабыз. Анын баары эле акчада, билесиңер, суранам, жардам бергиле. Күнөө кимде? Айыл өкмөттөбү же аким отурган жердеби, же капчыгы калың гектарщиктердеби? Азырынча баш катырган суроого жооп айткан адам жок. Алгач айыл өкмөткө барып, таба албай айыл өкмөтүндө акимдин орун басары отурган жайдан жолуктурдук. Рабочий времяда жок мынакей. Бейшемби приемный. Азыр кабыл алмага экен мына. Обедте боло элек, мисалы үчүн 11 эле болду. Келген сайын ушундай эле. Иштебейт мына, мисалы үчүн айыл өкмөт иштебейт. Азыр эме менен Урункан менен эже менен айыл өкмөт экөө соттошуп атат, туурабы? Мындай эметкендечи. Хорошо, соттоштуңар, тиги болгуңар. Эгер баардыгын биздикин жокко чыгарса, ошо так жооп бересизби? Уже чыгарылып, уже кетип атат. Уже бүт эле уже эметип атат да. Соттагы ошол жерде эч кандай адвокаттардын айтышы боюнча соттагы чөтө эме болуп атат да. Эми ага соттун ишине эч ким кирише албайт, туурабы? Эгер биз утулуп, мына китебиз менен ошо мына бунун баардыгын сиздер чыгарып бергенсиздер, туурабы? Госрегистр, аким, айыл өкмөт үчөө бул комиссиянын составы менен чыккан документ не фальшивый, а точный документ болуп атат да. Биз утулуп калсак, жок болсок, эчтеке. Не болот ошону жооп берсек, ошону бизге жооп берип койсун. Мына уже Суроо берип эчке. Жооп берсинчи. Мындай да. Эме жеке үй турак салууга биз 177-чи токтун эме жобосу менен беребиз. Ал жерде бул сиздердин учуруңуздар эме көрсөтүлгөн эмес да. Ал жерде кезекке тургандарга гана берилет да. Менин компетенциямда ошол гана кирет. Ал эми амнистия мыйзамы боюнча жалпак тил менен айтканда, ал жерде ошол жанагы амнистия мыйзамы боюнча атайын районный комиссия карап атат. Ошол боюнча чечим чыгардыбы, аны сот кандай жокко чыгарат, ал соттун компетенциясына кирет. Мен эгер бул эмелерди жокко чыгарып койсо, кошумча айыл өкмөтүнөн жер берет деп айта албайм.
Кой тура эми декант эмет берет. Анткени кезекте уксаңыз бер. Ал жерде бул жерде эмне болуп эки жарандын ортосундагы мамиле болот туруп, анткени бул жер мамлекеттин жери эмес болчу. Я силер сатып алгансыңарбы, кандай кылгансыңар? Ал жакта силер жанагы арыз жазганда бул жака райондук комиссияга сиздер ошол көрсөтүп кайрылгансыңар туурабы? Кимден сатып алдыңар беле, эмне кылдыңар, тил кат менен бул жер уксаңыз бер, менчик менен менчик жер арасындагы мамиле болот. Бул мамлекет, мисалы айыл өкмөтү, анын атайын бир токтом менен, өкмөттүн токтом менен атайын калктуу конушка чыгарып туруп, анан кийин элге таратып туруп, аны ушул жерден ката кетсе, анда айыл өкмөтү өзүнүн мойнуна. Бул жерде болсо эки жарандык уксаңыз бир, эки жарандык ошол жерде мамиле болот туурабы? Анан айыл өкмөтү мен ал компетенция эмес, мен мындай айтканда өзүмдүн кызматтык ордунда мындай кыянаттык жооп берүү болуп калат, мен башка жактан берем десемчи. Туурабы? Аны эгерде бул укуктук мамилелерин алкагында чече албасак, аны сот менен карап, эгерде сот биз милдеттендирсе балким, кандайдыр бир эмелер болсо, анда балким соттун чечимине карап да биз соттун чечимине укуктуу милдеттүү болобуз да. Но бирок мен азыр ачык айтам, эгерде жанагында соттун чечими менен эгерде кандай чечим чыгат билбейт экенмин, но бирок сиз айткандай багытта өңүттө кетсе, аны мен именно айыл өкмөтү башка жерден берет деп айта албайм. Карапайым калктын арыз могун айыл өкмөт менен аким чечип бергенге чамасы келбей жатыптыр. Болбосо сот кызыл китепти жокко чыгармак эмес, а балким кызыл китептин ээлеринин капчыгы жукадыр. Айласы кеткен эл жада калса, кыйын адвокат жалдаганга да чамасы келбей жатыптыр. Например, biz юридический жерди алып беребиз. Az юридический жерди дагы бербейбиз деп отурасыңар. Күнүгө 50 киши келесиңер барыңар. Ошондо силердин ответиңер ошо, андан башка эчтеке чечпейсиңер. Биз комиссиядан өткөрүп, токтом чыгарып берип атабыз. Айыл өкмөт чечим чыгарып берип атат. Госрегистр китебин берип атат. Анан утулуп атсаңар биз күнөөлүүбүз. Биз карап бербей койгон жокпуз да сиздерге. Карап берди да, чечим чыгарып берди. Жо, эми ошону жокко чыгарганды соттон талап кылбайсыздарбы сиздер? Көк таштыктердин баарын көк китебин милициялар менен чогуу барып туруп эле мурду колун толтуруп туруп көк китептерди алып салбадыңарбы? 27 статьянын негизинде жер кодексинечи. Анан эмне себептен Кайчыбековнука алынбай атат? Сот чечет деп атасың. Карап берип, чечим чыгарып берип, анан кайра келип бизди Мисалы ошол жерге мисалы айыл статусун бердиңер да, туурабы? Генплан түздүңөр, айыл статусун бердиңер. Ошол жердин жолун оңдошуңар керек, светин оңдошуңар керек. Мисалы ошондой статус алыңар да. Статусу бол бериле элек аерге. Дырабылып деп сизге түшүндүрүп атам го картасын. Анан кийин эми генплан түшкөндөн кийин силер мисалы бүт ошол жерде кызыл китеби бар, үлүшү бар, кишилерди барып чакырдыңар. Бүт кызыл китеби барбы, кимиси бар, ошонун үлүшү бар, бүт чакырдыңар, отузу соглашение кылдыңар. Давай, могу жерди биз айылга киргизип атабыз, мына бөлүп атабыз, участокко бөлүп атабыз дедиңер. Анан кийин кандай анан бул мисалы силер ошо бүт комиссия чогулуп алып чечтиңер, мисалы могу китептерди алдыңар да бердиңер. Тигинин китебин мисалы, Үйрүнканын китебин мисалы ал майдалап сатып атат ар бир жеринчи, бүт баарын уже ал китебин уже мисалы мен уже жокко чыгарганга макулмун деп ал уже бүт баарын участокко бөлүп сатып уже картасын түзүп атат. Анан кийин эми могу китепти мага бериш үчүн силерчи, могу китепти бериш үчүн бир китебимди аласыңар да могу алып туруп, анан кийин бересиңер да. Ошону жоготуп туруп, анан силердики кандай болот? Тиги келип эски китеби менен келип туруп эле анан. Биз мунапыс менен дагы бир уксаңыз сизге кайра кайталап атам. Бир жумадан бери кайталап атам сизгечи. Кече деле келдиңиз, сиз деле келдиңиз баарыңыздар. Туурабы? Мен келдим. Жер мунапысы менен президенттин указы менен карап комиссиядан токтом чыгарып бердик. Айыл өкмөтү сиздерге чечим чыгарып берип атат. Госрегистр каттап берип атат. Эми тиги кишини сотко бербе, же сиз бериңиз деп мен андай айтканга укугум жок да. Ал деле сиздерге окшогон жаран да. Элестетиңиз, колуңузда кызыл китеп турат. Кезегинде кадастр мекемеси баары жайында деп чыгарып берген. Бирок арадан убакыт өтүп бир соттун чечими менен жокко чыгарылып жатканы эмнеден кабар берет? Бул маселени аким менен айыл өкмөт чечпесе, анда өлкө башчы өзү келип чечип бериш керекпи деген суроолор да берилди. Каттап берип атат госрегистр. Анда каттабай койбойт эле госрегистр туура эмес. Биз комиссияга эмнеге кайрылып атасыңар? Биз комиссиядан токтом чыгарып берип атабыз, айыл өкмөт чечим чыгарып берип атат. Бул баланын үстүндө да сатып атат кайра. Анан
ал балдар келип Госрегистр каттап берип атат. Бул соттолбой эле, бул сотко чакырбай эле, бирок рободу келип муга да салдырбай атат да. Бул бала Болду, талаш тартышты биз чече албайбыз, сот чечет. Болду, бөлөк сөзүм жок сиздерге. кантип менин оюм болуп атат да. Сиздер кийин чыгарып атасыздар, бирок ошо сиздерди үйрүмкө кантип утуп алып атат сотто, ошо интересно кантип утуп алып атат, мамлекет утуп алып атат да. Садыр Кантип утуп алып атат? саясаттын сотко берип атат, түшүнүп атасыңарбы? Бул эч бир жерде практикалай этсе элек. Эч жерде практикалай этсе элек. Сот башкарбайбы? ооба Практикада жок болуп атат, мунапысты. сотко деле айтылып атат. Сотко деле баары айтылып атат, эметип атат да. Алар эми сот мунуларды требовать этип атпайбы. Мисалы, комиссиянын колу жок экен, ошол себептен да бирөөбүзгө ошондой кылып берип атат, бирөөбүзгө кат жок деп атат. Анан бул ошону барып эми соттун требованиясы менен келип бияка сурасак, протоколдун 25-и чыгыптыр дагы Баян Антоновго кирбептир. Эми баягы комиссия караганда, буну эми обязательно силер комиссиянын колу менен барып мунапыска чыгарыңар да, туура? Анан комиссиянын чечимине барам. анан карасак жок болду да, көрдүңүзбү өткөндө? Эч кандай документ Келсе документ жок, же эчтеке жок. Эми комиссиянын чечимине нааразы болсоңор, тиешелүү органдар баары кайрылыңыздар деп атам. Сиздерге чектөө койгон жокпу эч ким? Садыр Нуркожоевич рободуну дагы акимиятка контролго алгыла деп бердиби? Бүт органдарды, госрегистр, архитектура, рободу, ушуларды баары сиздер контролго алып, эмне үчүн ушу Качыбековага элдер страдайт этип атат, иш козгоп атасыңар, Рободда тергөө бөлүмү бар. Тергөөгө Тергөө бөлүмү бар. Бизди сотко коюп атат, Качыбекова. Тергөөгө муну кама, муну чыгарып кой деп мен Качыбекова сиерди мамлекеттүү айыл өкмөттү берип атпайбы сотко? Сиерди берип атат, туурабы? Сиерди айыл сер деле рободуга барып, могу Качыбековага бир чара колуп бергилечи. Менин балдарым жолдо авария болуп, уже күндө сотко барып атып, аварияда болуп атышат. Мамлекеттен бензинге кетип атат, күндө сотко барып атып деп ушу рободуга кайрылып көрүңүз. Ушу Качыбековага иш козгоп, Качыбекова сатып атып. Токтосоңуз, сиз кечөөнү келдиңиз, мурдагы келдиңиз, кечөөнү келдиңиз. Мен сизге айттым, расмий түрдө кайрылыңыз. Биз ошол кат барбы, жокпу, сизге расмий жооп берели дедик, туурабы? Сиз жаздыңызбы? Сен комиссияга Жок, барып кетесиң, жок, уксаңызбы? Мен айыл өкмөттөн именно пасуйчу айтып атам. Именно жанагы Өмүрзакович, провокацияга алдырбай. жок, жанагы. Жок, мындай эле болот эле. Сиз келдиңиз, туурабы? Келдиңиз. Түшүндүрүп, жок, шашпай турсаңыздар эми. Жок, пасуйчу деп айтпайм. Жок, көз мындай кылсыңдар, пасалып кетеличи. Сиз келдиңиз, анан айттың, жана ошол эме боюнча чечимдерди, биздин чечимдерди жокко чыгарып атыптыр. Ошол каттын негизинде деп чыгыптыр. Мен сизге юрист менен жооп турдум да, эметкенчи, айыл өкмөт юрист менен. Андан кийин бизден кандай талап, эмне кылыш керек десеңиз, сиз айттыңыз, ошо катты көрсөтүңүзчү деп, туурабы? Мен айттым, сиз мага талапты арчын жазып бериңизчи, биз ошону карайлы дагы бар жогун мындай официально жооп берели дедик, туурабы? Жер маселесине тиешелүү талаштар сот аркылуу гана чечилет. Акимчиликтен башка көңүл жылытарлык жооп болгон жок. Анда айыл өкмөттөн башталып акимчилик, кадастр аяктап чыгарып жаткан кызыл китеп сот аркылуу жокко чыгып жатса, ким күнөөлүү? Жооп издеп андан ары архитектурага да баш багып көрдүк. Чыгарып берсек болот. Барыңар деле барбаш керек. Жок, кайсы жер экенин билип тургангачы, анткени могу чегеректе башка жерлерди карап албайлы да. Эми ушуга пузуга чыкты, анын прекращение кылбай атат ал айыл чарба багытындагы. Мына могу жер азыр биздин бекилген схема боюнча Кайчыбекова Румканга таанып болууда. Могу жерчи. Мына сиз могу катарда турасызбы? Жалпы аянты 374 экен. Могу катарда турсаңыз, бүгүнкү күндө бекилген схема боюнча мындай турат. Госрегистрдин берген маалыматы боюнча могу кызыл эмелер турбайбы? Кызыл бул госактын айыл чарба багытында дробленка да 4 соттан бөлүнгөн жер тилкелери могу. Алда накладка менен отурат да мындай. Бүгүнкү күндө спор бул жер. Чыгарбайсыңар буга позу чыгара бересиңер. Жок, биз билели дегенбиз. 23-17 Жок, бияка чыгарып Жок, бияка 23-16 чыгарып бердиңиз. Жок, бул бияка Толгала карасаң, кимге мына мояктан моякка чейин эме мына эң чыгарып турсуңар, моякка чыгарып турсуңар. Эндер көтөрүп жүрөт да. А моякка чыга элекпи, ошону билебиз. Сот иштери талаш тартыш маселе жүрүп жатканда архитектура тиешелүү кагаздарды чийип берип койбойбу деген суроо менен кирдик. Картаны жайып алып, ары карап, бери карап, толук жоопту кат жазсаңыз жооп беребиз деген жооптон башканы айта алышкан жок.
Ошону сурап атабызбы? Ошон үчүн келдик. Бир эле суроо. Максатыңар ошол э? Кызыл китеп боюнча биз жооп бере албайбыз, биз только ПЗУ. Монда кагаз боюнча карап беребиз. Ошондой эле карап. Бирок бизге кичине убакыт керек, анын баарын талдап Силер чыгыш үчүн. накладка кылып койгон жоксуңарбы? Сот болуп атса, на каком основании бузуу чыккан? бизге сот арестке койдурбай ошол жерде Арестке мен өзүм койгом да, ушул жерде. жок азыр Арестке амнистиянын койгон Жалгыз жерде койдуңузбу? Өзүм койгом. амнистиянын мыйзам боюнча койгонсуңар. амнистия мыйзам боюнча сот органдарын гана арестке койсо биз эметебиз да. артак чыгара бересиңер э? Бузуу чыгара. А биз өзүбүз да койдук да, биз да сатып алдык. Если сот органдары койсо Мынакей сот орган койсо бүт чыгарбайт токтойт, полный токтойт. Азыр токтобой эле. Неге катарлары таза жерлер кетип атат, неге арестке кой бергенин себеби можедимде болот, можедимде Карап бузуу чыгарбагыла, чыгарсаңар биз сотко беребиз. Мына бузуу чыгарды, соттун учурунда. Мисалы биз ПЗУну биз өз эме бизге деген администрациядан список келет. Биз ошонун негизинде амнистия менен чыкканбыз. Архитектура ПЗУну өз билемдик менен чыгара албайт. Биринчиден. Экинчиден акимияттын төрагалыгынын астында гана бизге список келет, моундай жердики, могу фамилия деп. Ошолорго гана чыгат, биз өзүбүз билип эле муну жерге буну берели, тигини берели деп бере албайбыз. Аны түшүндүк. Жалгыз чече албайт архитектура, туура түшүндүк. списокто жок болсо арыз кабыл албайт ал жерден. Мамлекет администрациядан кат келет. Конкретный суроого конкретный жооп берип койсоор, могу жерге бузуу чыккан жокпу? Же чыктыбы? Эми аны азыр биз баарын жатка билбейбиз, аны базадан текшериш керек. Аны 2024-төн баштап кат жазып коюңузчу, ошо менен текшерейин. Эгерде биз эметсек, биз именно архитектура ушундай. Эл айтып жаткан гектарчык аял Урумкан Кайчыбекова ким өзү? Кызыл китеп чыккан жерге эгин эгем, жүгөрү тегем деп элден жерди талашып жатат деп эл наразы болгон Урумкан эжекени издеп таптык. Бирок камерага сүйлөп берүүдөн баш тартты. Ким экенин деле билбейм. Ар ким эле көңүлүнө туура келгендер басып алып эле. Же бир акчалары көптөрү билбейм. Басып алып эле эле проблема кылып атышат. Мана жол болсо биз аны качан алганбыз, будай айдап жүргөнбүз. Анан эле басып алышат, анан эле проблема кылып эле сатып жүрүшүп эле анан эле ошон үчүн. Тиги немеде кагаздар бар соттордо, ошол жака баргыла, ошол жактан сураштыргыла. Ошо бүт баарын такташтырып, сураштырып келдик эже. Эми сиздин ой пикириңиз керек болуп атат бизгечи. Анткени мен бир тараптуу берип койсом, анан сиздин дарегиңизге баягы сындыр айтылып атат да, азыр баягы үй салып алган адамдардын. Ошол аял келип, аябай биздин баарыбызды куурап деп атат, ошо талашып атат, сот процесси жүрүп атат. Алардан эч ким эчтеке талашкан жок. Мен үйүмдөн да чыкпаймын деле, барбаймын деле. Биз аны бир убакта бир туугандар менен алып буудай айдап жүргөн жер болчубуз. Анан эми эле кийин эле чыга калды го, ошентип эле баскынчылык кылып эле, нагылай эле басып алышып эле, анан эле кайра бизге доп коюшат. Азыр эми бул киши дагы ошол жерге баягы жер салып алгандар, үй салып алгандардын бири да сиз дагы, Абдыжамил менен сиздин кандай байланышыңыз? Абдыжамилди эч ким тааныбайм мен. Эч кимди ал ким ал? Абдыжамил деген ошо бизге саткан. Ошентип эле ортодо эле. Силерге саткан киши, ошону айтып атпаймынбы эже аке? Берге сиз саткан эмессиз, ошол ортомчулар саткан да. Анан сиз жер айдап жүргөндө сиз 12-жылы алган экенсиз да ошол жерди. Анан Абдыжамил да адамдыгын алган экен да. Анан сиздерди кандай ортоңузда байланыш бар? Мен ошону. Эч Жамил Самилди тааныбайм. Мен деги эле аяктан бир кишини тааныбайм мен. Эч кимге саткан да эмесмин мен жер. Анан кандай болуп атат? Эч ким менен сүйлөшкөн да эмесмин. Сүйлөшкөн да эмесмин. Бери эч ким ошол фундамент куйдук, үй салышты, салган салып жетишти, албаган жетишти, бирок 2024-жыл келип ошо талаш болуп атпайбы? Эмнеге ошондой болуп атат? Ой, 24 эмес бул. Канча жылдан бери талаш болуп эле кызы чоң. 24 жылга чейин талашкан эмес. Ошол жердеги эжеге деди, ошол кандай кирип кеткенин мен билбейм, бирок мен ошол эжеге башка жактан жер берейин дедим дейт. Башка жерден участок берейин. Жамил дегенди көргөн да эмесмин, уккан да эмесмин. Ошого соглашениеге келбей атат эже деп койду да. Ал ким? Абдыжамилов кимдер? Абдыжамил. Ким экен ал? Абдыжамил. Сиздин жериңиз менен чектеш болуп, анан ал мен кирип кетиптирмин деп айттуу, ошол бул кийин уже бул кандай булардын ортосунда маселе болду мен билбейм да, чындыгында. Мен деле билбейм, айтпайм. Мен инем экөөбүз алганбыз.
Менин намымда. Көбүнчө мен бара албайм аяка. Ошо келиним барат. Келиним разборкага барып жүрөт. Баардык документтин баары ошондо. Болгону менин фамилиям Келиңиздин аты ким? Гүлбайра. Кенжебаева. Ага доверенность берип коюңуз, сиздин атыңыздан ишмерди билдирүүбүз да. Азыр эми сот аркылуу чечилип, эгерде эл тарапка чечип берип койсо кандай болот анда? Билбейм, мен законду да жакшы билбейм. Түшүнүктүү. Анда сиздин атыңыздан келиңиз түшүнүктүү экен. Мен намымда ошо келиним чуркап Бирок келиңиз сизди угат да, эгер бир компромисске бар десеңиз барат да, Келиним билет, ошо көбүнчө ошол жүрөт. Мен барбайм деле. Ошо? Ана ошо сизде эле нөлүп атпайсызбы же неме болуп аткан? Мына эжеге деле келдик, эже деле эч нерседен кабары жок экен. Мен өткөндө келиңиз менен байланыштым окшойт. Номерди да калтырдым, эгер интервью берим десе номерим бар, айтып койгонмун. Билбейм, ал жерде алганыбыз канча мындай эчтеке деле жок болчу анда. Жөн эле огород кылып буудай айдап жүргөнбүз, анан эле кийин эле балекет башталды го. Жок, кайсы бети менен өн жерин базып алышат билбейм. Булар ортомчулар дейже. Ортомчулар бүт бар. Ортосунда мындай болот да, арзан кезинде эч ким учуп кетти, мисалы азыр уже жер көтөрүлүп кетти да. Анан ушунда эле эми талаш бирин-бири чапкылап атат. О, канча жыл пайдаланып эле келгенбиз, эч ким жок эле, эл жок эле анан эле. Буга чейин эч ким мындай бул кеткен эмес да, эч ким. эже тараптан эч ким келген жок да, үй салып атканда, фундамент коюлуп атканда. Эч ким келген эмес да. Ошого эмне келбеди деп эл дагы сарсанап атат да, убагында келбейт. Мен кайдан билем айдырнай эмне келбеди. Көрсө Качыбекова Урумкан апанын атынан ишеним кат алып, жер маселесин ошол Гүлө деген эжеке чечип жүргөн экен. Жада калса кызыл китеби бар жарандарга күндүзү тургай, түндөсү да келип, курулушка уруксат бербей тынчыбызды алып жатат деп уюлдук телефонго тартып алыптыр. Абжамын аке, эже дагы келди бүгүн дагы мынаки. Теги Данияр аке дагы келди. Мынаки мен касып бүттүм суун. Эртең насос коёюн дегем, кийинки суббота. Мынаки, кийинки суббота насос коёюн дегем. Келип дагы келип абама эже кызылдап атат. Көргүлө. Мынаки. Мен жериме келип алып, частный собственностьма келип алып, могу. Мен жерим. Эмнеге мен сахат эмес. Келип алып, бу менин жерим деп ушинтип эметип атышат. Бу менин жерим. Мынаки. Жер мага карайт. Тарта мына сумкамда документтер турат. Булар жана Абдыжал менен Кашымдан алышты. Алып алып сүйүп атышат. Абдыжал менен Кашым сат берип өздөрү качып жүрөт. Күндө келип чыгат. Өздөрү жокта? Өздөрү жокта сат берип өздөрү күндө. Бак нерсе сиз бар? Мен эмне алды? Не документиңиз бар? Кызыл китебим бар. Жерге тиешелүү. Тиешелүү кызыл китебим бар. Трансформация болгон. Эмнеңиз бар дейсиз? Кызыл китебим бар. Ооба, трансформация. Кызыл китеп чыккан, трансформация болгон. Качан алдыңыздар? 2023-жылы алгам. Жаныңызда? Жанымда. Мен сизгин билейин сизди. Өзүмөз тааныштырбадымбы? Мен тааныштырам, документиңиз, корочкаңызды көрсөткүлө. Жакшылап көрүп. Майлы какараңыз жайга тартканга болбойт. Булар сразу ошо өткөндө тартты. Мен тарткылар. Тартам, я имею право. Захват жүрмөсүн. Жакшылап сүйлөшөлү. Ооба. Ооба, орозо күнү. Учпаңызчы. Бу менин жерим. Кызыл китебин көрсөтөм. Мен мояктан барып көрсөм, мен бул кишилер менен эме кылып көрсөткүм келбейт. Жүрүңүз, басыңыз. Баскыла. Акыркы жылдары мыйзамсыз жер менен алектенген бир катар адамдар кармалганын айтып берип келебиз. Жер саткандардын аягы азыркыга чейин басыла элек. Арадан көп өтпөй жергиликтүү элдин арызынын негизинде сокулуктан мыйзамсыз жер иштерине тиешелүү дагы бир Гүлө деген 65 жаштагы жарандын кармалганы туурасында интернеттен маалымат чыкты.